элдин көйгөйүн билген. Садыр Жапаровдун жалал абадтыктар менен жолугушуу иш-чарасы өлкө гимни менен ачылды. Ак эле чекчен апалар, карылар жана жаштар жапырт Садыр Жапаровду колдоп, кол чаап отурду. Алгач Садыр Жапаров жергиликтүү көйгөйлөргө токтолуп, аларды чечүү боюнча пландарына кеңири токтолду. Базаркоргон районунун борборунан 120 чакырым аралыкта климаттык шарты оор, тоолуу жерде жайгашкан жазы кечүү айылына жол салынышы керек. Буга бюджеттен 13 миллион сом талап кылынат экен. Эгерде ушул ишке ашып калса, айыл эли областтын жана райондун борборуна каттоосу жакшырат, 5000 гектарлык алыскы жайыттарга жол ачылат. Садыр Жапаров келатканын уккан эл жергиликтүү көйгөйлөр камтылган суроо талаптарын алдын ала жазып даярдап коюшкан. Президенттикке талапкер ал суроолорду окуп жооп берип жатты. Элет көйгөйлөрүнөн сырткары гендерди кескен кымбатчылык жана сырткы карыздар боюнча тынчсыздануулар да бар. Анан мен да ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы бир 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын астатык суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары тең. Жолугушуу адатка айланган суроо жооптор менен гана чектелген жок. Бүгүнкү иш-чара эл менен жандуу баарлашууга айланды. Ак үйдүн алдындагы тегеренген тосмонун баарын жок кылдыңыз. Бирок сизге айтар эскертер бир сөзүм бар. Ак үйдүн ичинде дагы акай убагынан бери иштеп келе жаткан чириген кадрлар бар. Булар ички тосмо, бул сырткы тосмодон өтө катуу жаман тосмо. Эч кимдин жазган хаты жетпейт. Ак үй менен президенттин байланышы эч качан болбойт. Урматтуу Садыр, ички тосмону талкалаңыз. Үй бүлөң, бала чакаң, тууган уруктарың, эли журтуң тынчпы? Тынч. Тынч болду. Деп биринчи тынччылыкта садак олоюн жаным биргелерим, самага батып саргайып, көптөн күткөн күнүбүз келди. Садыр ким? Садыр президент. Садыр ким? Садыр элдин келечеги. Ошондой эле биздин мамлекетти Кыргыз Республикасынан Кыргыз эл республикасы деп аталышка которууга мүмкүнчүлүк болобу? Сизге туура келеби бул нерсе? Конституциялык кеңешмеге сунуш жиберели. 100га жакын азыр аксакалдар карап атат. Ошого сунуш берип көрөлүк. Элдик талапкерге сунуш жана каалоолорун айткысы келгендер абдан көп болду. Ал эми жолугушуунун соңунда жергиликтүү аксакалдар камдап койгон белегин ак чепкен жаап аргымак мингизишти. Чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Дарак чыксын ташыңа, дырт тийбесин башыңа, көмүргөн чыксын ташыңа. О, иним, көз тийбесин башыңа. Омен, Аллаху акбар.